баарыңыздарга достор, бүгүн сиздер менен ушундай бал кошулган печенье жасайбыз. Жөнөкөй эле суу майга жасалат. Ошондуктан мен менен бирге болуп жасап көрүңүздөр. Бир жумуртка бул жерде. Эки аш кашык кум шекер салабыз. Төрт чай кашык бал салабыз. Жакшылап кум шекер эригиче аралаштырабыз. Бир аз көбүкчөлөр пайда болду, кум шекер эриди. Эми 4 аш кашык суу май коебуз. Жөнөкөй эле күн карама майы. Разрыхлитель же болбосо сода колдонсоңуздар болот. Бир чай кашыктай сода салабыз. Эми унубузду ээлеп аз-аздан салабыз. Ар кимдин уну ар бөлөк. Ошондуктан камырдын консистенциясына карайсыздар. Унду аз-аздан салып, жумшак камыр даярдап алабыз. Мынакей достор, биздин камыр даяр болду, караңыздар. Ушундай жумшак. Эми формага салабыз. Колуңуздар менен эле ушундай кылып тоголоктоп
басып коесуздар. Эң негизгиси оңой жана бат даярдалат. Кайсы убакта болбосун жөнөкөй эле суумайга жасап балдарыңыздарды, үй бүлөңүздөрдү кубантсаңыздар болот. Унду өтө көп салып алсаңыздар дагы катуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздөр карап, көз өлчөм менен жумшак, колго жабышпаган камыр ыйлап аласыздар. Мага бүгүн коноктор келмек, ошого жасап коеюн дедим. Албетте үйдө жасаган шириндиктер өзгөчө даамдуу болот. Жана дагы арзан түшөт. Магазинде кичине эле алсак, сөзсүз түрдө кымбат болуп калат. Ошондуктан үйдө бар нерселерден жасап алган жакшы. Сөзсүз түрдө менин каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Сиздерге дагы да оригинал рецепттерди, мастер-класстарды тартуулап турамын. Мынакей достор, бир противенге бар батпай калды. Ушундай кылып колдоп коеюн деп атам. Ушундай кылып жасап коюшчу эле. Азыр буюрса бышканда көрөбүз кандай болот. Чынын айтканда мен дагы биринчи жолу жасап атам. Буга чейин башкача печеньелер жасачумун. Но именно бал кошулганды эми жасап атам. Мынакей бардыгын гүлдөп алдым. Эми 150 градуста 10 минутта бышырып алабыз. Мынакей достор, арадан толук 10 минут убакыт өттү. Печеньелерибиз сонун болуп бышты, бир аз жумшак болгондуктан. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.